Келиңиздер урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Азыр дүйнөнү дүрбөлөңгө салып, элдин жүрөгүн түшүрүп аткан жанагы вирустан сактануу жолдорун сиздерге бир аз болсо да көрсөтө кетейин деп атам. Андыктан аптекадан, дарыканалардан мондай чайное дерево деген бир май бар экен. Ушуну аласыздар. Анан естественный Белоруссиянын президенти айтмакчы, спирт 95 граммдык таза спирттен аласыздар. Анан зефир майдын ордуна мындай хлорогексид аласы. Бул өзүңөрдүн колуңуздарды таза кармап, вирустан бир аз болсо да сактануунун жолдору экен. Азыр сиздер менен чогуу отуруп жасайбыз. Үйдө эле обычный мындай немелерди аласыздар. Кол жууган немелер. Так, демек, биринчи спирт алабыз. Муну куябыз. Көздү ачтырат го чиркин, көздү ачтырат. Барын куябыз. Андан кийин глицеринди алабыз. Так, мындан 30 миллиграмм коет экенбиз, бирок менде азыр ченегиз жокко, болжол менен тамчылап кое беребиз. Бул өзү канча грамм экен? Бул өзү 100 экен. Демек биз ушул жака чейин куйсак 30 болот. Так, ичине андан кийин жана зефир майдын ордуна дедикпи, ошону алабыз дагы. Мынакей бул болсо чайное дерево деген. Бардык азыр аптекаларга барсаңыздар бар. Мунун баасы азырынча арзан эле болуш керек. Берки антисептиктин ордуна ушундай кылып өзүбүз жасап алсак оңой эле болот. Анткени ал азыр 40 сом деп турган антисептигиңер 170 сом же 200 сом болуп кетип атат. Мындан болсо 5 тамчы тамчылатабыз. Бир канча тамчы болуп кетти. 5 тамчы тамчылатабыз. Келиңиздер, кичине болсо да маанайды көтөрүп, өзүңүздөр дем берип болуп калды, дем берип маанайды көтөрүп, сон маанайды отуралы, өзүбүз дем менен колдобосок, баарыбыз эле кайгы муунга, кандай бир вирустарды ойлонуп болуп кеттик. Жана ошондой эле таза суу, мындан болсо, мынакей ушунчалык кылып коябыз. Менин воронкам жок, ошондуктан төкпөгөнгө аракет кылабыз азыр. Мына. Андан кийин муну салып, ачып, үнөкөй кылып аралаштырып. Болду. Колдоно берсек болот. Мунусу да иштебей калган го. Колду жуугуйбуз. Эми келгиле. Каалаганыңар менен мен салам. Мынакей сиздерге эң эле жөнөкөй, үйдө жөнө тургандан көрөп, бошо тургандан көрөп, бошушууларды жасап, өзүңүздөр вирустардан коргоп, эч качан капаланбай, жакшы маанайда болуңуздар. Кудайым буйрса баары жакшы болот.